Тандырдын ичинде кыдырата тизилген токоштор анжанан аталат. Кызары бышып чыккан набайчы дароо үзүп атайын текчеге тизүүдө. 2 жылдан бери нан жапкан Илхам ысык токошторду кардарлар суута койбой сатып алганына кубанат. Ал эми Ислам Анжандан атайын чакыруу менен ошко келип, набайчы жүгүн алган. Ал жапкан нандар өтүмдүү болгонго, маашырланып тандырдагы ысыкты да сезбей жатканын айтат. Бүгүн Кыргызстандын 2-чи борбору Ош шаарында чегара тосмолору ачылгандан бери Өзбекстандан жумуштап келгендердин саны артканы байкалат. Айрыкча тейлөө тармагында набай каналарында ондогон өзбек жарандарды кезиктирүүгө болот. Карапайым эки калктын ымаласы артканга эки өлкө президенттеринин келечекке карай багыттары түрткү болгонун коомчул өкүлдөрү белгилейт. Тарыхта басып өткөн жолубуз да бир, анан келечегибиз да бир да. Кыргызстан менен Өзбекстандын байланыштары жакшы болсо, мына Өзбекстан жарандары ысык көлгө келип, Сары Челекке, Арстанбабке алып келип эс алгысы келет. Биздин Кыргызстандын жарандары Самаркандты барып, Бухараны барып, Хиваны барып, башка шаардарды көрүп келгиси болот. Анан аябай көп элдерибиз кудалашып кеткен да. Кече Достук чегара бекетинде толуп батпай жаткан элдин маанайы жаркып, кубанычтары чексиз болду. Чегара тосмосу алынарын угуп, агылгандардын саны 1000ден ашты. Баары тосмонун алынышын кызуу кол чабуулар менен күтүп турушту. Майрамыңыздар менен. Чегара тилкесинен Кыргызстан тараптан вице-премьер-министр Дүйшен Зилалиев, Өзбекстандын Анжиян облусунун губернатору, эки өлкөнүн акимдери, коомчул өкүлдөрү коштогон расмий топ чегаранын ачуу салтанатына катышты. Бардыңыздар күбөстөр. Ушул жерде биз өтө албай калдык эле. Ар кандай маселелер менен. Эми мына бүгүнкү күндө толук кандуу ачылып, тарыхый күн болуп турат. Бул туура эмес болчу. Бул өзбек калк, кыргыз калк, ушул жерде жашаган калк, биз тууганбыз. Өмүр бою тууганбыз, өмүр бою ушул жерде жашайбыз. Ошондуктан бири-бирибизге эркин кирип, эркин чыгып жүргөнүбүз бул замандын талабы. Бул боло турган нерсе болуш керек. Дайыма ушундай болуш керек. Шахсан өзүмүн номунан, Өзбекистан халкы номунан, hukumat номунан хаммаларыңызды табриклайman. Xabarlaringiz bor, mana 2 kun davomida 5-6 kunlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston delegatsiyasi Qirg'iziston Respublikasida bo'lib 2 kun davomida mana hozir to'g'ri samolyotdan tushib kelyapman. Men ham birinchi marta O'shdan uchib 20 yildi bu yoqda. O'shdan uchib O'shman qaytib keldim men ham o'zim. Андан соң эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү Кыргызстандын Достук көзөмөл өткөрмө бекетинен Өзбекстан тарапка жол басып өтүп, чегара тилкелеринде достуктан туз даам татып, эки тараптуу расмий чегара ачылды. Тосмолордун алынышы чынында элдик аземге айланып, кыргыз-өзбек карапайым элдин маанайы жүрөк толкуткан алкоолоруна коштоп, узак жылдар үзүлгөн достук мамиле кайра жанданды. Ушул кубаныч сүйүнүчтөр ушу эки элдин ортосунда дайыма болсун, түбөлүктүү болсун. Эч качан эки элдин ортосунда жамандык аралабасын. Биз эки эл тарыхта дайыма бир болуп жүргөнбүз. Базарыбыз бир болгон, той тамашабыз бир болгон. Мына эки элди эч качан эч ким бөлө албаган тарых өзү тастыктап турат. Эки тараптуу тосмолордун алынышы чыныгы элдик сайранга айланып, өзбек-кыргыз түбөлүк достугун келечекке гүлдөп чогуу өнүгүүсүн жар салды. Достук чегара бекетинин күнү-түнү иштөөсүн жандантуусу кыргыз жана өзбек элдеринин тарыхындагы маанилүү учур болуп калды.
Бул окуя эки өлкөнүн көп багыттуу кызматташтыгын жана достук ынтымактыгын өнүктүрүүгө чоң түрткү болот. Буга чейин аталган бекеттен өтүүгө тиешелүү сааттарда гана уруксат берилип келди. Анын үстүнө чек арадан өтүү үчүн бир катар документтер, чакыруу же телеграмма талап кылынуучу. Эми мындан ары эки өлкөнүн жарандары чек арадан жөнөкөйлөштүрүлгөн шартта өтө алышат. Юсупбек Ошматов, Пирамида.